48 бөлүм. Уруулардын аттары мындай: түндүк тараптан Хетлонду карай кеткен жолдун жанындагы Хаматка алып баруучу жолдон Дамаск чек арасындагы Хатсар Эйнанга чейинки, түндүктү карай кеткен Хаматтын жанындагы жерлер, чыгыштан деңизге чейин жаткан ушул жердин баары Дандын үлүшү. Дандын чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Ашырдын үлүшү. Ашырдын чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Напталынын үлүшү. Напталынын чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Менашенин үлүшү. Менашенин чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Эпрайымдын үлүшү. Эпрайымдын чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Рубейиндин үлүшү. Рубейиндин чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Жүйүттүн үлүшү. Жүйүттүн чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан туурасы 25 000 таяк. Узундугу чыгыштан батышка чейин жаткан башка үлүштөрдүн узундугуна барабар болгон жер ыйык жер. Анын ортосунда ыйык чай болот. Силердин теңирге арнай турган жериңердин узундугу 25 000, туурасы 10 000 таяк болот. Түндүктү карай 25 000, деңизди карай туурасы 10 000, чыгышты карай туурасы 10 000, түштүктү карай узундугу 25 000 таяк болгон бул ыйык жер ыйык кызмат кылуучуларга таандык. Анын ортосунда теңирдин ыйык чайы болот. Аны Садоктун уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучуларга арнагыла. Анткени алар менин күзөтүмдө турушкан. Ысрайыл уулдары менден баш тарткан убакта башка лебилердей болуп, менден баш тартышкан эмес. Аларга лебилердин чек арасынын жанындагы ыйыктын ыйыгы болгон ыйык жердин бир бөлүгү таандык. Ошондой эле лебилер да ыйык кызмат кылуучулардын жеринин жанынан узундугу 25 000, туурасы 10 000 таяк жер алышат. Баардыгы болуп узундугу 25 000, туурасы 10 000 таяк жер. Алардын бул үлүштү сатууга да, алмашууга да укугу жок. Жердин бул эң жакшы үлүшү башкаларга өтпөшү керек. Анткени бул жер теңирдин ыйыгы. Ал эми туурасы 5 000, узундугу 25 000 таяк болгон калган жер шаар үчүн, жалпы пайдалануу үчүн, отурукташуу үчүн, тегерек чет үчүн болот. Анын ортосунда шаар болот. Анын өлчөмү мындай: түндүк жагы 4500, түштүк жагы 4500, чыгыш жагы 4500, батыш жагы 4500 таяк. Ал эми шаардын түндүк жагындагы жер 250, чыгыш жагындагы жер 250, түштүк жагындагы жер 250, батыш жагындагы жер 250 таяк. Ал эми ыйык жердин чыгыш тарабындагы 10 000, батыш тарабындагы 10 000 таяк жердин түшүмү шаарда иштегендердин азыгы болсун. Шаарда болсо Ысрайылдын баардык урууларынан чыккан жумушчулар иштей алышат. Туурасы 25 000, узундугу 25 000 таяк болгон 4 бурчтуу өзүнчө бөлүнгөн жерди шаар ээлеген жер менен кошо ыйык жер үчүн бөлүп койгула. Ал эми калган жер ыйык жерден тышкаркы, шаар ээлеген жерден тышкаркы жер төрөөгө таандык. Төрөөнүн үлүшүнө ыйык жердин батыш тарабынан батыш чек арага чейинки 25 000 таяк, жер жана ыйык жердин чыгыш тарабынан чыгыш чек араларга чейинки 25 000 таяк жер таандык. Ыйык жер менен ыйык чай анын ортосунда болот. Ошондой эле лебилердин үлүшү менен шаар ээлеген жердин ортосундагы калган жер да төрөөгө таандык. Жүйүттүн чек арасы менен Бенжаминдин чек арасынын ортосундагы жер да төрөөгө таандык. Уруулардан калган чыгыштан батышка чейин жаткан жер Бенжаминдин үлүшү. Бенжаминдин чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Шымандын үлүшү. Шымандын чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Исахардын үлүшү. Исахардын чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Забулундун үлүшү. Забулундун чек арасына жанаша чыгыштан батышка чейин жаткан жер Гаттын үлүшү. Түштүк чек ара Гаттын чек арасынын жанынан түштүк тараптан өтүп Тамарадан Кадеш сууларына чейин сууну бойлоп Улуу деңизге чейин кетет. Ысрайыл урууларынын өкчөмө таш боюнча бөлүп ала турган жери ушул. Алардын үлүштөрү ушулар дейт Кудай теңир. Шаардан сыртка чыгуучу жерлер булар. Түндүк жагынан узундугу 4500 ченем. Шаардын дарбазалары Ысрайыл урууларынын ысымдары менен аталат. Түндүк жагында 3 дарбаза: Рубейин дарбазасы, Жүйүт дарбазасы,
Леби дарбазасы. Чыгыш жагынан 4500 ченем 3 дарбаза. Жусуп дарбазасы, Бенджамин дарбазасы, Дан дарбазасы. Түштүк жагынан да 4500 ченем 3 дарбаза. Шыман дарбазасы, Исахар дарбазасы, Забулун дарбазасы. Деңиз тарабынан да 4500 ченем 3 дарбаза. Гат дарбазасы, Ашыр дарбазасы, Напталы дарбазасы. Тегерете баардыгы болуп 18.000 ченем. Ошол күндөн баштап шаардын аты Теңир ошол жерде болот.